Assalamu alaikum. Манас район тұрғындары, ассаламу алейкум. Манас район бағбандары, саламатсыздарбы? Мен ошол Кыргызстан боюнча Бактават атындагы ошол баг өстүрүү семинарларын өткөрүп, силердин районуңарга келдим. Тилекке каршы ушул 8 март күнүнө туш келип калганыбызга байланыштуу бул жерге мындай багбандар бүгүн Абдулла келбейт-го деп келбей коюшту. Бирок мен келдим. Gelirge Kuda kalasa Bактават daha gelir tuğanlar. 8 Mart bolu, 1 Mart bolu, kanday bayram 23 fevral bolu, 14 fevral bolu, arabaya geliveringizler tuğanlar biz. Gelip her bir rayonda ziyaret kılavuz degenden keyin her bir rayonda ziyaret kılavuz. Kişi gelebe, mına uşul videoga süylep koyabız, uşul videonu keyin özüңөр акырын ушундай убактыңар болгондо көрүп аласыздар. Манас районуна дагы келдик биз. Бактават Манас районунда дагы болуп атат. Себеби биз менетти кыла берели, бул сөзсүз кайтат иншалла. Биз аракет кыла берели, бунун бардыгын үзүрүн балдарыбыз көрөт. Биздин негизги максатыбыз Борбор Азия багбандар биримдигинин негизги максаты бардык жерде Кыргызстанда бак отургузуу işi kolga alınış gerek. Себеби дегенде bir кичинекей çırpık өсүп чыгып бизге 1000 деген ушул килограмм түшүм берет. Мына ушул түшүмдү алуунун жолун үйрөтөбүз биз силерге. Азыр бардык эле жерде Кыргызстанда 99% eski klasikалық дарактардан мөмө алып атабыз. Биз сунуштаган бул интенсивдүү багбанчылык. Бул аз жерден көп түшүм алуу. Az жерден көп түшүм алуу, анан сапаттуу түшүм алуу. Мурдагы классикалык дарактардан биздин дарактардан эч кандай айырмасы жок. Жалбырагы бирдей, бутагы бирдей, тамыры бирдей, бардыгы бирдей болгону боюнда. Eski klasikалық darақтардың boyları 16, 17, 18 metrege çeyin çıkıp edip biyikte. Anın mömösünü alış kıyın, anı darlaş kıyın, anın butaş kıyın. Mesele bolup oladı da. Biz sunuşta otkan darақтардың boyları 3,5 metreden arı ötpeydi. Oşol menen 40 jolu menen oşol toktot koyabızдағы. Mına oşol жерден oşol darақтарға kam görүү ötө жеңил болот. Anı darıloo, Anı деген buto, ağadan bardıq uşul agrotexnikalık iş-çaralarda жүргүзүү жеңил. Ağa деген сугаты да жеңил болот. Капельный система коюп коебуз, сугаты өтө жеңил болот. Мына ошол үчүн туугандар биз силерге айтабыз, ошол интенсивдүү дарактарга өткүлө, поликарликке өткүлө. Поликарлик дарактардын биздин daraqtardan ayırmaçılığı polikarlik daraqtardın mömösü standart bolot. Standart. Standart bolotdagı oşol mömö daraqtardı dan çıkkan oşol түшүмдү satış жеңил болот. Себеби дегенде biz sunuştap atkan oşol polikarlik daraqtardын mömөлөрүн, сортторун бардык дүйнө жүзү тааныйт. Anı деген satış оңой болот. Мисалы үчүн биз азыр мына ушул Манас районуна сунуштай турган дарактарды айтып кетейин. Манас районуна биз 2 алма сунуштайбыз. Бирөөсү Галавал деген кызыл алма, кып-кызыл болот. Ушул июлдун 15-inde бышат. Экинчи алма болсо бул Ginger Gold деген. Ал 1-июлда бышат. Golden Delicious эле окшоп кетет, бирок эрте бышат турган алма. Мына 2 алманы сунуштайбыз. Анан слива, Анжелино, анан Стенлей деген сливаны отургузсаңыздар болот. Өтө сонун болот бул жерге. Анан өрүктүн сорттору бар. Өрүктүн, жакшы өрүктүн сорттору бар. Мына эрте бышар. Ошолорду отургузсаңыздар, мына жаныңарда Жамбылдын базарын силер толук камсыздайсыздар. Слива менен, алма менен. Анан кийин туугандар, мына суусу мындай суусу азыраак жерлер болсо, мына ошол жерге биз апрелден кийин гүлдөй турган бадамдарды сунуштайбыз. Апрелден кийин гүлдөйт ал бадамдар. Коркунуч жок болот уже. Сууктардын бардыгы өтүп кеткенден кийин 10 апрелде гүлдөйт да, мына ошол бадамдардан
силер өтө жакшы түшүм аласыңар. Мына ушул бадалдуу дарактарды сунуштайбыз туугандар. Анан бул жакка эменин отургузулган клубника, малина, ежемалина, клюква, брусника, калина, черника, голубика бар жокту ошол верхний зоналарыңар бар, ысык жерлериңер, суугураак жерлериңер. Ошол жерге отургузула, алма, слива, ошол бадамды ысык жерлериңерге отургузула. Ушул эки категорияга, верхний зона, нижний зона кылып бөлүп алып, багбанчылык кылсаңыздар болот туугандар. Бардыңыздарды баг отургузууга чакырабыз. Кыргызстандын өнүгүү стратегиясы бул багбанчылык. Азыр туугандар дүйнө жүзүндө азыр экологиялык тамак аш издеген эле адам болуп калды. Мынанан химикалык обработкадан кайтыңыздар туугандар. Мына нитраттарды бергенден кайтыңыздар, биогумус менен обогащать этиңиздер жерлериңерди. Жылдан жылга жердин күрдүүлүгү түшүп барайтат. Мына ошону калыбына келтире турган бирден бир эң арзан, анан эң жөнөкөй, эң пайдалуу бул биогумус. Биогумусту биз Калифорния сөлжандарынан алабыз. Ошол Калифорния сөлжандарынын жакшы сортторун тандап алыңыздар. Мына эски баягы сорттор, эски мына ошол 70-жылкы келген сөлжандар боло турган болсо, ал сөлжандарда мына мындай уже породасынан кайтып кеткен болот да. Балким ал жерде ушул даже Калифорниялык сөлжан калбашы да мүмкүн да. Жапайлашып, жапайлары кирип, белкилери өлүп, ордунан жапай багып аткандар бар экен. Ошону биз байкадык да. Выработкасы өтө аз. 200 килограмм, 300 килограмм биогумус араң чыгарат экен 1 тоннадан. Калифорниядан келгенине 7 жыл эле болгон. Мына 8-жыл кетип атат. Биз алып келген урукту. Ушул уруктан алып келип багыңыздар. Эгерде силерге Кыргызстан боюнча эң таза ошол Калифорниядан келген сөлжан керек болсо, мага кайрылсаңыздар болот. 0550 20 0007 номерге WhatsApp'tan сөлжан биогумус сабактарын жөнөтүп коюңузчу деп айтсаңыздар, мен силерге бардык видео материалдарды жөнөтөмүн. Голосовойлор бар, аларды жөнөтөмүн. Силер жеңил эле сөлжан бакканды үйрөнүп кетесиздер. Мына ошол биогумусту 1 гектарга 7 тоннадан 10 тоннага чейин салыш керек. Мына жылдан жылга ошону азоттун нормасы көтөрүлө берсе, биогумустуку азаят. 10 тонна, 7 тонна, 5 тонна, 3 тоннага түшүп калат 4-жылы. 3 тоннадан такай бере берсеңиздер, жериңер жылдан жылга баягы жерде микроорганизмдер пайда болуп, органика пайда болуп, гумусу ашып, ошол натуральный виде калий, кальций, фтор, марганец бар жогу болуп жериңер семирет. Фасоль айдасаңыздар, тим эле сонун фасоль чыгат. Крупный, чоң болуп чыгат. Биз болсо мына ушул фасольду семиртип чоңойто албай эле отурабыз да. Аны биогумус чоңойтот. Силер ушуга көңүл бөлгүлө. Фасольду айдагандар Талас облусу боюнча бардыңыздар, эң эле аз дегенде 20 тоннадан кыг алып туруп, ошого 200 килограммдан сөлжан салып койгула. 2 гектар жериңерди ойноп күлүп иштетесиздер. Эч кандай башка нитраттын кереги жок болуп калат. Жылдан жылга нормасы түшөт. Башка ушул жактан келген азот, селитра, мочевинага зарыкчылыгыңар жок болуп калат туугандар. Бардыңызды айтамын, биогумуска өткүлө. Биогумус деген өтө бир дүйнө жүзүндөгү эң таза органикалык жер семирткич. Бул жер семирткич менен, биогумус менен жасалган фасолдор, бардык тамак аштар, ошол мөмө жемиштер дүйнө жүзүндө сертифицироваться этилип туруп, бардык магазиндерде кенен кесири органика болуп сатыла берет. Ошон үчүн туугандарым, нитрат, ошол азот салганды токтоткула. Кудайга шүгүр, мына Талас облусунда бардык эле жерлерде, мисалы үчүн Кудай шүгүр мал кеңиричиликте. Азыр ошол кыктарды адамдар түшүнбөй алып барып жерине салып атат. Ал жерге салганыңарда ото чөптүн уруктары кошо барат, толтура оорулар кошо барат. Анын бизге кереги жок. Аны деген не кылыш керек? Ошол свежий кыкты алыш керек. Ошону коромдоп туруп, үйүп, үстүнө аябай судан чачып туруп, мына ошону кара клёнка менен жаап коюш керек. 2 айда кап-кара болуп, күйүп калат.
мына ошону ачып таштап туруп, судан куюп туруп, ошого дегенне эгерде 10 тонна боло турган болсо 100 килограмм сөлжанды кой берсеңиздер, мына ошол кыкты 3 айда полностью биогумуска айландырып берет. Мына ошол биогумусту жериңиздерге иштете бериңиздер. Кеч калбагыла. Мына азыр эми башталды бул. Органикалык тамак аш изделип, жалпы дүйнө жүзү азыр агенттерин жөнөтүп атат. Каерде кандай таза тамак аш бар экен. Биз ошону балдарыбызга жетирели. Биз ошону деген аялуу катмарга жетирели. Ошол кар-картандарга жетирели деп бардык дүйнө жүзү цивилизованный мир ошол органика тамак аш издеп келе жатат. Ошон үчүн алдын алып бар жок ишти. Биз дагы ошол органикалык тамак аш жасаган өртүш керек. Биз деген Казакстан менен, Өзбекстан менен, Тажикстан менен селитра салуу боюнча жарышка түшө турган болсок, биз жетпейбиз аларга. Алардын өздөрүнүн заводдору бар. Алар жерлерин бардыгы химияга уже чылап алган, ошол Тажик менен Өзбекстан. Биз ошол жактан толгон токой продукцияны алып жеп атабыз. Эмне кереги бар? Эмне кереги бар? Туугандарым, өзүбүздө турат таза тамак аш жей турган бизде ошондой шартыбыз бар. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтам. Туугандарым, бир дагы минут убактыңарды кетирбей, азыр канча ушул кык тапсаңыздар, ошонун бардыгын үйүп, судан куюп, үстүн клёнка менен жаап койгула. Анан 2 айдан кийин, 1,5 айдан кийин мага телефон чалып, Абдулла Ташиевич, сизде канча сөлжан барбы? Жөнөтүңүз деп 0550 20 0007 номерге кайрылыңызла. Бардык райондорго жеткирүү бар. Бир эле бул Талас облусу эмес, бул деген Баткен облусу, Ош облусу, Жалал-Абад, Чүй, Нарын, Өссүкөл облусуна айтылып атат. Бардыңыздар туугандар органикага өткүлө. 1 килограмм сөлжан бир күндө 600 грамм биогумус чыгарып берет. 1 килограмм кыкты переработка кылып 600 грамм биогумус чыгарып берет. Эгерде сизде өзүңүздө кызыл сөлжаныңыз боло турган болсо 1 тонна. Күнүгө 600 килограммдан биогумус алып турасыз. 600 килограмм биогумус менен 10 сотик жерди иштетсе болот туугандар. 1 жыл иштетсе болот. Эч бир нитрат сеппей дүйнөдөгү эң таза продукцияны алса болот. Бардыгыңыздарды чакырам туугандар, биогумуска өткүлө. Эртеге бардык дүйнө жүзү ушул эмеге өтсө, органикага өтө турган болсо, биз баягы химия менен жасаган тамак ашыбызды эч жакка сата албайбыз. Мына үстүн дагы туугандар өзүбүздүн колдогу, ошол ата бабаларыбыз колдонуп келген материалдар менен тазалайлы. Ага эмне кирет? Ага деген эң биринчи ушул эрмен, кекире, ачуу. Ачуу чөптөрдүн бардык түрлөрүн кайнатып, баягы аябай кайнатып, баягы компот кылып, ситадан өткөрүп туруп, баягы марльден өткөрүп, пульверизаторго куюп алып туруп, ошонун шире түшөбү, кандай бир жаман эме болобу, колорадский жукпу, бардыгына пайдалансаңыздар болот туугандарым. Өзүбүздүн колубузда турган ошол ата бабаларыбыз колдонуп келген ыкма менен биз өзүбүздү зыянкечтерден жана оорулардан куткарсак болот туугандарым. Бардыгыңыздарды айтам туугандар, бак отургузууга, ошол органика кылып, жер семирткич чыгарып, өзүбүздүн балдарга жетиргени, өзүбүздүн туугандарга жетиргени, сатканда дагы адал кылып саткыла тамагыңарды. Анан бардыгын селитрага чылап, нормасы 90 килограмм болсо 900, 1,5 тоннага чейин салып атат чүйдө дунган бир туугандарыбыз. Бул деген өтө бир коркунучтуу, ден соолукка өтө жаман бул. Азыр жылга ушул күндөрү жыл сайын 5000ден киши жаңы онкологиялык ооруларга чалдыгып ошол мындай катарына кошулуп атат. Ошол оорулуу деп, рак менен ооруп калыптыр деп, жылга 5000ден киши кошулуп атат Кыргызстанда. Эртең биз ооруп калабызбы, сиз ооруп калабызбы? Ага деген гарантия жок. Себеби дегенде кыргыздардын бардыгынын рациону бирдей. Бирдей ун жейбиз, бирдей май ичебиз, бирдей конфет жейбиз, бардыгыбыз бирдейбиз. Кайсы кишинин организми качанга чейин чыдайт деген суроо туулат. Ошого биз чыдайбызбы туугандар? Ошон үчүн ар бирибиз 5 сотик, 10 сотик жерибизге органика кылып тамак аш чыгарып, мына ошону өзүбүз пайдаланып, башканы эмне тууган уруктукка берип, адан да аштан сатайлы туугандар. Бардыгыңыздарды ошого чакырамын. Бакен ака жанында отурат. Ошол
Bakan akam dagı ошол органика боюнча бир аз ушкай кеп кошуп кетет. Сөз сизде. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Жалпысынан Алла келип, Манасарана келип, убактын бөлүп, ушул семинарды өткөрүп атасың, бүт ресурс менчеле. Ошондой болсо Алла өзүңдү баягы ошондой менети бергенден кийин улантыр, калган Алла өзү жардам берер. Бир органикадан бул таза тамак аш да. Бүт сени азыр жогоруда айтылып өткөн. Мени алмага болсун көчөттөр боюнча биомусул затын иштей турган дыйкандардын ошо да. Дыйкандар ошону берек алат, ошодон сапаттуу өндүрөт, сада жесе да жакшы болот да. Ушул иш аракетин улантыр, жалгыздан талас эди өзүңдү колдойт, колдой берет. Азыр жолуккандарга үйрөтүп өзүнүн кийгенче кайтып кетер, калган улам кетерет да. Анткени кээде түшүнгөн жок, кээде келген жок, эле бошобой калды дегендей. Бул жумуш уланып турган Кыргызстан керектүү боло турган жумуш да. Ошону жалпыдан элди колдоп атабыз, биз колдой беребиз. Анан эртең карар болсо көп нерселер болот. Сурай турган жоопторубуз бар. Азыр көргөзсөк дейбиз, сиз азыр колдонуп. Анда кепкерсиз берсеңиз, нардан улап кете бересиз да. Бизде де Алла кааласа баштап калган жумуштар бар. Ошо элге керек, өзүбүз эле байыш эмес, эл байыш керек. Эл байыса бизде катарында болсо жакшы эле жашоо болот да, Кыргызстандачы. Шуну мен билген ал. Туура айтасыз, ар бир кыргызстандыктын өзүнүн бакчасы болуш керек да. Мына азыр мына көп 76% киши өзүнүн жер үйүндө жашайт да. Жер үйүндө ага положено мурда көп берет эле 8 сотиктен. Эми макул азыр 5 сотик болуп калса деле ошонун 2 сотигине ошондо хозпостройка үйүн курса, калган ошол 3 соттук жер бош турат да, эң аз берилгенде. Көп берилгендеринде, кээбиркилеринде мына ошол чаткалга мен бардым, ар бир кишиге деген 30 сотикке жер берип коюптур. Эң мына мурда жер бар да. Анан мына ушул 15 сотик жерден 5 сотигин хозпостройкага иштетсе дагы 10 сотик жери бош турат да. 10 сотик жерге эң эле аз дегенде болбоду дегенде 200 көчөт батат. Мына ушул 200 көчөттөн эң аз алды дегенде поликарликтен 30 килограммдан түшүм алат да. Бул деген 6 тонна. 6 тонна ар бир үй бүлө чыгарса, 6 тоннадан. Мисалы үчүн Чаткал районунда да, же мына ушул Карабурада, же Манас районунда, же Талас районунда, же Бакаятада ар бир үйдөн 6 тоннадан продукция чыкса, ошол 10 сотик жерге эле 200 көчөт отургузуп, мына Карабура менен Талас, мына Бакаята бир түрдөгү ошо Стенлей деген сливага өтүп кетсе, бардыгы бирдей. 6 тоннадан ар бир үй бүлөдөн слива чыкса, мына ушул эле Манас районунда 6400 кожолук бар экен. 6400дү көбөйтүп койгула 6 тоннага. Бул деген өтө чоң объем болуп атпайбы? Бул дүйнө жүзүндө мисалы үчүн дүң эткен объем да бул. Момундай жерде момунча 1000 тонна Анжелино деген, Стенлей деген слива чыгат деп бул жерге кардар басып кетпейби? Мына ошон үчүн объемго өтүшүбүз керек да. Бир аймак, бир мөмө, бир айыл, бир мөмө деген ошону түшүнүктүү кармашыбыз керек. Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Сизде суроо бар беле бизге? Жок, мындай катышайын деп келдиңиз беле? Жаңы баштап атканым эмес. Жаңы баштап атасызбы? Айыл өзү айткан тема боюнча азыр айылдын өзүнүкү үйдө 12 сотик да. 12 сотик, э? Ошо 5 соттон 3 жыл тиккем. Эмне тиктиңиз эле? Алма. Жанагы сиз айткандай бир сорт эмес. Мындай аралаштырып. Народный потребление өз колуңда 75 түк 5 сотик, э? 5 түк, анан ошо арганда кесиптин кечөнүн кечинде эле WhatsApp көрүп калган, элге копуш керек деп. Шашып турган деген, анан ойлогом тиги кандай болуп кезет, кандай болуп эмне кылат ошону бүт баарын айтып берет деп. Анан былтыр ошо былтыр эмес, алты жыл экен немеден алып келип Бакаятадан 100 көчөт алып келдим эле жанагы сливадан. Ооба. Анан дагы 70 түктү жок тар жерге тийип койдум да, может четтерин кесип келе турабыз. Аралыгын 1,5 метр кылып салгам да. 1,5 метр. Четтерин кесип келе. 3 кылыш керек. Просто мен билгим келип атат да. Бизге болобу болбойбу. Анткени канча жыл алып келсем деле чыжып калат элечи. Куртас көтөрө
тигилердин куштаган го. Өзүмдүн жерлигим Каракча. Каракчада дагы сонун болот да. Жер үйдө эле. Биз жаптыкка ызгырак да. Анан ошого болобу? Мен ойлогом, тазалуу болсо бул бышылып түшүп эле кайта түбүнөн чыгат го. Ошо түбүнөн чыккан тиги Каракчага тигенбир. Ошондой болжол менен. Анан былтыр Каракчада дагы участогум бар болчу. Анан ошко барып алып келгем аны. Голден менен Превосход. Эки түрүн. Анткени ушу бирөөдөн сураштырсам, мен ошол экөө бири менен чаңдашат экен да. Жалгыз эле бүт бардыгын бир парада алып тип салса, чаңдашып калат экен да. Туура. Анан ошон үчүн эки түрүн алып келип 200 көрсөттүк экен. 25 сотка. Анан былтыр тиктим мен, быйыл буюрса былтыр где-то бир 20% өлдү го дейм. Бедеме ошо тигилген да. Такта чабып кетти, эме болду, тиги болду ошо мен. Анан быйыл кайда дасатка кылып койсо болуп керек э? Дасатка кылып койсо. Менеткен жерлерине. Болот. Ошол. Чоң рахмат. Манас районунда бакылават кылып атабыз. Мына былтыркыга караганда бул жака мен вот Бакыятага баргандачы ыйлагым келип кетет, сен айткандай. Кетип баратсаң, жолдо эле машина менен турсаң, деп карасаң, биз солдаттар деп барсаң, ушундай коос жада калса, далевой от соттуктан берилген тиги полядагы жерлерине ошонун жийиктерине тийип койгон. Ортосунан будайын алып атат, бедесин чыгып атат, калемпирин тигип атат, четтен өзүнөн өзү пайда чыгып атат. Биздин райондо анан түшүнүк. Ошол эмеге жетелеппиз да. Ямбуга кипчи эле бизнес бар да. Теңил козганан. Маречте тиги болот. Адам тышкарып кытыйын да бул. Любой жумушун кыла бер. Бул жан айткандай эле адам тышкары да бул. Бул эчте кылбайсың. Жазында гана бир жолу жана ошону да жакшы билип атам да жанагы. Бутагандарын. Анан былтыр бирөөдө бутагандарын, былтыр 2 жыл жана жалаң YouTube'дан карап бутадым. Анан бакта бир балкон бар, неме деген. Баласарда. Баласарда Урунбек, Нарынбек. Ошол попут өтүп барып көрүп калып анан бу. Бой жакшы эле болсун. Анткени түптөрү арасында эме кириш керек дейт го. Күн кириш керек. Эми интернеттен карадым да, интернетте до конца бардыгын айтпайт да. Полностью айтпайт да. Анан бирок эми окшоштурдук. Жакшы. Баягы неме боюнча, бутоо боюнча айтсам, ар бир бактыр өзү индивидуально буталат да. Бир эмеге салбайт, просто болгону же эмесин чашаобразный деп коет. Чашаобразный кылат, же болсо баягындай мындай этаж кылып чыгарат. Биз эки бутак таштайт, дагы бирин. Же болсо веретено. Момунда кылып бир бутак таштап, бул жерден бир бутак, бул жерден бир бутак кылып туруп, ошо айлантырып алып чыгып кетет. Ошондой. 1 литр коюп эле, ошондой ар кандай бутайт да. Анан бул жерде самый главный бутоодо ошол эркек бутакты тааныш керек. Ошол эркек бутак жөн эле энергияны ала берет да. Ошону подпенек кесип эле, кайра чыкпай турган кылып, подпенек кесип, анан шаг кесесине. Подпенек кесип туруп, анан кийин баягы гүлү бар бутакты окуганды бериш керек да. Ошо мисалы үчүн эме болсо, гүлү болсо, баягынын учу жумшакыраак болот да. Эгерде эркек болсо, учтуу болот. Уч. Неме алганда урганда эле сразу колго урунат да. Ошонусунан билинет. Анан кийин ошо эркек бутакта өз көбүнчө эле баягындай ургачы бутак, мөмө бере турган бутак бир аз чартактап кетет. А бул болсо тик камчыга окшоп өсөт да. Ошол бутакты эле таанышганды билиш керек. Анан кийин мисалы үчүн бул бутактагы мөмө бере турган, анан үстүндө дагы бир бутак мөмө бере турган, момундай бул дагы бир мөмө бере турган боло турган болсо, ошондо приоритетти биз баягындай чоңураак шакты алып калабыз дагы. Ошондо приоритетти ошол эмеге беребиз баягындай. Берки чоң шакты алып калабыз, себеби деген ал бул бутак бышкан да. Бышкан, будан быйыл мөмө алабыз. Анан кийин ортончусу, анан эң кичинеси боло турган болсо, ортончусун алып салыш керек. Себеби дегенде буга бул конкурент. Экөө бирдей кетип атат да. Ошонун бирөөсүн алып, анан
Кайсынысына күн жакшы тиет. Кайсы жерден шамал өтөт. Бардыгын ошонун расчетун ар ким индивидуально бүтөйт. Мисалы үчүн мен сизге үйрөтсөм деле, сиз барып туруп уже өзүңүздүн ыкмаңыңызга түшүп кетесиз да. Бу эркек бутакты таанысаңыз, ургачы бутакты таанысаңыз, анан кийин күн. Ошол күн кандай түшөт. Ошолорду эле билип алсаңыз, шамал каяктан кирет, ошону билип алсаңыз эле болду. Ошол бутоодо. Самый главный ошол алма оор болуп баягында майдаланып кетпеш керек. Майда баягында өттө гүлдөп кетпеш керек. Ошол гүлдөрүн дагы алып үйрөнсөк, ошондо алма стандарт болот да. Биз отургузуп аткан баягы полукарликтер бар, аларда андай проблемасы жок. Бардык эмелер өзү шак сүрүүсү аз болгондуктан адан 2-3 эле бутак алынып турат. Көп бутак алынбайт. Биздикинде бар 40 эле бересиң го бар. Эски дарактарды 40 эле бересиң, 40 бересиң. Уже түнү өзүнүн эмеси. Анан баягы 40 жестко 40 кайрадан баягы камчы бутактарды кое берет. Анан аны менен күрөшүп жатып каласың. Ошол жестко 40-дандан кийин майда эки кулак болуп, мындай болуп туруп бутак чыгарып, ошол камчы бутактар чыккан малда ошонун баардыгын кол менен флизинг кылып ташташ керек. Алып ташташ керек, флизилевать этип, полностью алып салсаңыз, анан кийин ошол камчы бутактар чыкпай калат. Болду, ошол кронаны кармап туруп, ошол бойдон кете берет. Бак. Ан дарлоо. Дарлаганда биз азыр медный купороз себиш керек. Эч ким билбейт Кыргызстанда. Медный купороз менен 3%дык медный купороз менен чачыш керек азыр. А ноябрдын этегинде болсо, болну жууп чыгасың. Көкмөк кылып эле жууп таштайсың. Ошол зыянкечтерди тазалайт да. Бак сиз айтып атпайсызбы, кайнолум барды курттап эле. Мына азыр ошону жок кылып коюш керек да. Жаган чачы болот кандай? Жаган чачынга карабай да. Сейп кое бересиз. Ооба, медный купороз менен. Макулбу? Анан ноябрда болсо, железный купороз менен 1%дык. Ноябрдын акырында сөзсүз чачыш керек. Ошодон анан кийин ошол декабрь, январь, февраль 3 ай өткөндөн кийин анан медный купороз менен чачыш керек. Ушул эмени каттуу кармап койсоңуз эле зыянкечтердин почти 90-80%дан арыласыз. Апам барып чогултуп бүткөндөн кийин болуп калат экен кийинкиси, Ооба. Медный купороз ноябрдын акырында. Азыркысы медный купороз, Немеси, железный купороз. Железный немеде, Ооба, ноябрда. Ошол эки эле правиланы карап койсоңуз эле болду. Мына туугандар, ушинтип келдик. Айттык, өзүбүздүн милдетибизди аткардык. Макенеке өзүңүз көрүп атасыз эми. Бүтке дейін бозында ені уже ошо аракет кылса да жыйынтыктар. Кетер, бунда учениктер коюп калат эмки жылга чейин. Кудай кааласа. Туура кылып атканда эле анан эл келе берет. эртең өсүүнү бужакта болуп атпайбы? Кара барат. Акиметтин берилиш керек да. Канча саат ушундай эле? Ушундай эле саат 10-до. Эгерде ким келчи боло турган болсо айтып койсо. Мен азыр группага жазып койгон болом. Болбогондо ошодо катышасың. Ana эми ушуну менен ушул Манас районунда дуа кылайлы Макенеке. Benim maktaşıklar Allah tarafına olsun. Allah ona жарашап Peygamber'e salam salavatlar olsun. Ya Allah özün şu amallarda kıldırıp Allah'ın çeyindiklerini özün жақсы. Ece tuzga berekeli olup özün bärden hareketlerde жасатканга мүмкүнчүлүк берин Allah. Allah bizge үй-бүлөсүнө ya Allah adal rızık ver Allah. Özün денсаулык, саламатчылык бер Allah. Өзүнүн ойлогон максаттарын elin jardamın, özün jardamın Allah. İşin aşırına мүмкүнчүлүк берин. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar.